Адылбек Алишевич, жакшы эмеңизди, биографияңызды көрдүк, мамлекеттик кызматтарда иштептирсиз. Ошол эле убакта менде бир нече суроо бар. Мына салык кызматында өзүңүз иштепсиз, министр финанс болуп турсуз, экономика министрлигинде, ошол эле өкмөттө жетекчинин биринчи орун басары болдуңуз. Мындай элге көзгө көрүнгөн, жеке сиздин демилгеңиз менен жасалган бир 3 ишти айтып бересизби? Мен жана салык кызматы боюнча да айтып кеттим. Бул жерде чындыгында баягы акыркы убакта ЭТТН, СФ, ККМ маселелери болуп атпайбы? Ушул маселелер боюнча мен ойлоп атам, жакшы бир жумушчу топ түзүп, эми өзүмдүн да ойлорумду бул жумушчу топко көрсөтөм го. Ушул тармакта салык төлөөчүлөргө кандайдыр бир жакшы бир жеңилдиктерди түзүп берүүгө bir sistemаны түзүп иштетем дейм да, иштетем деп ойлойм. Бул биринчи. Экинчи, мен жана айтып кеттим, ушул бизде чоң гана ишканаларды эмес, орто жана кичи ишканаларды региондордо, бардык региондордо ачууга бардык аракеттерди жумшайбыз да. Бул региондорду баягы өнүктүрүүгө чоң өбөлгө түзүп берет. Ушул ички дүң продукциясынын көлөмү ушу 50%га жеткен аракетимди жумшайм да. Бул эң чоң. Анан социалдык жактан дагы көп маселелер бар. Ошол эле пенсия, пособия, ошол эле тоолуу жана алыс каймакта жашаганда да баягы 4-чү, 5-чи, 6-чы балдарына пособия төлөө маселелери боюнча, анан жана 100 000 сомдон берип баягы бир ишкерди кылып атышпайбы пособиядан. Ошол ушуну мындан дагы өркүндөтүп, кандайдыр бир жакшы бир нукка келтиргенге өзүмдүн баягы күч кубатымды жумшайм да. Анан эң башка эми экономика барды. Экономикабызды көтөрүшүбүз керек. Экономика мына Данияр жолдош менен дагы бир карап чыгабыз. Ушу экономиканы көтөрүп, инвестицияны тартып келүү боюнча. Инвесторлорго, биздин ички инвестор болобу, тышкы инвестор болобу, ошолорго жакшы бир жагдайларды түзүп берүү, мына мен үчүн дагы бир алдыга койгон максаттардын бири болот да. Адылбек Алишевич, мен конкреттүү жасаган ишиңиз жөнүндө сурадым эле. Мына салык кызматында иштептирсиз, салыктар көбөйдү. Мындан ары элдин чөнтөгүнүн эсебинен бюджетти толтурбай, мындай жаңы идеялар менен, экономикалык реформалар менен толтурууга мен чакырамын. 700 амбициялуу план коюп, 700 миллиардка бюджет бекитип бердик. Ушуну сиз аткара алам деп ойлойсузбу? Көзүңүз жетеби ушуну жасаганга? Аткарабыз. Анткени аткарабыз. Салыктын санын же болбосо салыктын өлчөмүн көбөйтпөйбүз. Администрациялоо маселесине көбүрөөк көңүл бурабыз да. Ушул кандайдыр мисалы мындай салыкчыларды дагы отчетторду көп тапшырып, салык органдарын келтирбеген бир системаны дагы түзгөнгө мындай аракет кылып көрөбүз да, мындай жеке ишкерлерди. Ал баягы автоматизацияга толугу менен өтсөк, мисалы түшкөн акчадан эле бир бөлүгү салык органдары автоматтуу түрдө түшүп турса, ал салык органдарында келбей, мындай жакшынакай иштегенге бир мүмкүнчүлүк болот эле да. Салык анан жанагы социалдык төлөмдөрдү. Эми Адылбек Алишевич, элдин чөнтөгүнө кол салбай, бюджетти ушул 700 миллиардты ушундай мен сизди толтурууга чакырамын. Ошол эле убакта макул азыр колдоп берейли. Бирок ушул оор кызматка баратасыз. Канчалаган бизде Кыргызстанда көз каранды алгандан бери, көз каранды эмес болгондон бери канчалаган премьер-министрлер болду. Алардын тагдырын да көрүп атабыз. Кандай гана жоопкерчилик болуп, бирөө качып, бирөө камалып жүрөт да. Ошол себептен оңой эмес кызматка баратасыз. Азыр колдоп берейли. Бирок ошону да унутпасаңыз. Бактар Алиевич, мен да өзүм да көрүп турам, түшүнүп турам. Абдан жоопкерчиликтүү ишке келип атам. Таза иштеп берүүгө мен мына сиздердин алдыңыздарга чоң убаданы берем өзүм. Мен алдыга койгон өзүмдүн да максатым. Буга чейин дагы мен дайыма мен ойлоп атам, эми таза иштеп келдим. Мындан ары дагы ушундай таза иштегенге мен чоң убада берем. Ооба, эми ушу кече салык кызматын көрдүк.
канчалаган коррупциялык иштер ачыкчалып чыкты ЭТТМ боюнча. Сиз ушундай таза иштөөгө чакырам. Сиз дагы ошол баягы премьер министрлердин жолун жолдоп албасаңыз, ишиңизге ийгилик.